түшүмдө бар жокту көрөм, келечекти мен көрөм. Булардын эмне болушу мен көрүп турам. Бир гана ушул мени кармаган нерсе ошо чоң атамдын атына берилген үй. Кол тийбестикке ээ. 14 республикада кол тийбестикке ээ, эмне үчүн биздин Кыргызстанда кол тийбестикке ээ болбойт экен? Ушундай бир суроолор бар да. Ассаламу алейкум, урматтуу Швега программасынын көрүүчүлөрү. Биз азыр Ош шаарынын Борбордук аймагында турабыз, тагыраагы Ашкабадская деген көчөдө. Мына ушул көчөнүн, ушул аймактын жашоочусу Салима Шарипова деген эжебиз. Ушул эже тууралуу бир аз башында эле айтып кетейинчи. Кыргыз Республикасы маданиятын эмгек сиңирген ишмер, жазуучу, эл аралык журналист, ЮНЕСКО грамотасынын Кыргыздын кылым залкар айым медальдарынын эми айта берсе аябай көп экен. Чыгса аябай мындай сыйлуу, анан кадыр барктуу эжелердин бири болуп эсептелинет. Салима Шарипова деген эже. Ошол Швега программасына кайрылган экен. Мен ушул азыркы күндө жашап аткан үйүмөн айрылганы турам деп. Баленин бар ушул турмуш шартынын айынан бирөөдөн карыз акча ала коем деп, азыркы күндө ушул карыздын кесепети менин үйүмү ошол эми белгилүү адамдар, ошол мезгилде алыш бериш кылган адамдар алып тартып алуу алдында турат деп ошо Швега программасына кат жазат. Анан бул эмне болгон, башында ким тарабынан келишимдер түзүлгөн, же болбосо распискалар жазылган, кандай аракеттердин негизинде мына азыр Салима Шарипова деген эжебиз үйсүз калуу коркунучта турат деген маалыматтын арасында биз алдыдагы 30 мүнөттүн ичинде айтып бергенге аракет кылабыз. Албетте бул теманы мен арызды окугандан кийин бир эле көрсөтүү менен же бир эле айтуу менен иш аягына чыкпайт экенин көрүп турам. Бирок ошентсе дагы биз кандай гана арыздануучу болбосун анын маалыматын сиздерге жайылтууну милдет кылып алганбыз. Азыр алдагы мүнөттөрдө жакшылап баам салып туруңуздар. Мен ушул эженин үйүнө кирип өзүнүн турмуш жашоосу, арыз арманы тууралуу маалыматты алууга аракеттенейин. Менин атам 62 жылы өзгөн балык чарбасында иштеди. 10 жыл бою. Ошо жакты тикелеп, бар жолун көрсөтүп туруп, анан башка кызматка көтөрүлүп кеткен. Анан бул жерге канча-мынча партиялык бир тирешүү болгондон кийин менин атам Карабанга ишке кетип калат да, баягы анда ЦКнын номенклатурасы болот да. Ошол номенклатура резервден өзү алдын эле чыгып туруп бардыгын токтотот дагы ошо Карабанга кетип калат. Бирок ошол Султан Ибраимов ошондо атамы издетип, таптырып 73 жылы КГБдан келгенде, Москвадан КГБдан келгенде дагы Шариповго окшогондорду жөнүнө кое бербейсиңерби деп. Мына сен азыр көрдүң да газетада. 52 жыл репрессияда болду бечара. Мен молдо Делиден Девбанд Ислам университетин бүткөн профессор болгон менин чоң атамчы. Ол азыр Кыргызстанда бир дадан Дели Девбанд Ислам университетин бүтүрбөптүр. Эми бунун бардыгын айтканым кийин түшүнөсүздөр, эмнеге эле эзилип бардыгын айтып атат деп. Анан ошол киши чакырып, издетип, таап, партияга караса Арабанда туруп алыптыр атам. Анан кийин алып анан Канатеке деп, эми канча бир жаш кичүү болсо дагы сыйлап сүйлөгөн адам болгон да. Канатеке деп, сиз ушинтип эле өз билемдикке бара бересизби? Партия каякта? Сиз азырынча коммунистсиз го? Деп туруп анан айтат, башты оорутпаңыз. Ушул жерде 49-жылдан бери түзүлүп, бир кадам жылбаган бир мекеме бар. СССР айыл чарба жана саламаттыкты сактоо министрлигинин берген максаттарын биз ишке ашыра албадык. Ошону сиз көтөрүп бересиз дейт дагы, ушул жерге директор кылып жөнөтөт. Эми келгенде бир баягы цыгандардын алачыгындай, башкалар бир нерселер эле болуп туруптур да, бул жерчи 2 гектар жер. Ушул жер толугу менен ылдыйга түшөт. Ошондон анан отуруп менин атам 20 жыл иштеп миллионер кылат. Мунуларды салат. Ушул үйлөрдү салып келгенде, ол жерде кичинекей үй болгон 4 комната. Ошол үйдө жашап атышкан ата-энем. Анан айтат, бул үйдү биз бузабыз, муну сиздерге беребиз дейт. Эми бул дагы ошол доордун 93-жылы болуп атат. Ушунча азап тарткандан кийин аксакалдын арбагын сыйлап, ошого биз беребиз дейт да. Буягын берет дагы, наркы жагын мен аукциондон 78 миңге сатып алдым. Ону кире бериштеги 2 этаждычы. Аны сатып алганмын, аны дагы башка бирөө ээлеп алган.
эми Бакайбанк булар менен киришип алгандан кийин уже эме болбойт да. Жалаң эле мындай спрут да. Спрут, бу жерге катание керек. Комиссар катание. Болбосо муну эч кимдин алып жетпейт бул эки басмачыгачы. Мына жерде менин процессорум менен компьютерим турган. Бул жерде ноутбук турган. Бул жерде менин буюмдарым турган. Могул жерде мен мына жерде Куран китеп да мына. Куран китеп мына ата-бабадан калган эмелер. Ошон үчүн мен мына Куран китеп. Ошон үчүн бул жерде эки шкатулкада менин алтындарым, бриллиантым мага берген чоң нерсе. Анан 100 000 сом мен эмеден чекти эме кылып карточкадан алган элем, ал да кошулуп жок да. Бул 4-июль күнү болот. 2023-жылдын 4-июль күнү. Ооба. Ой, ошол, например, эми 100 000 уурдаткан адам мен ошолорго деле түзүп эле берип коет элем ошону. Ошол Кимдерге ошону тагырак айтсаңыз, кайсы мекемени айтып жөнөтөт? Кубат Кайымов, бул полностью заказной и подкупленный. Бул ким Кубат Кайымов? Кубат Кайымов сот аткаруучу. Ол биринчи жолу облустукпу же шаардыкпы? Шаардык. Ошол эле келген күнү эле могул жерге ал эки катындан башка Асел Жакыпова менен Кыял Абдрахманова деген менен келбей, ушул жерде аркасынан 12 кардар келди. Эми мына 7 апрель жогорку сотто заседание болду. Мен 8 мартта приступ болуп, нейрон больницада жатып чыктым. Никаких стрессов, никаких нервы портить деп. Эми орусча сүйлөй берейин, мага кандай айтканын айтып атам. Кубат Кайымов келет, тиги эки катынды ээрчитип келет, ажаңдаган келишип бул жерге, анан эле артынан бир 12 кардар келди. Эмне болгон кардарлар? Бул жерим алып атпайбы? Мен али бу жердемин. Сот иши бүтө элек. Ошолар келип көрүп атат. Андан кийин эмеде дагы бир нерсени баса белгилеп кетейин. 15 апрелден тартып 5 майгача ушул жерде 41 адам болду. Мен келгиле балдар, эмне иш боюнча десе, жок пайт, бардык кыргыз балдар. Сенден чоңураак, сенден кичүүрөөк келип атышат. Анан мынау мынандай жер экен, муну мынандай көчүрөбүз, муну мынантип алабыз, мынандай деп коюп чыгып кетип атышат. Өздөрү план түзүшүп атышат. Өздөрү план түзүп атышат. Буга мен далилдерим бардыгы бар. Биз келсек, оны күнү саат 5-те чыгардык, баягы документтерди, больничныйлар жазып бергиче түштөн кийин чыктык. Ооруканадан ошондо чыктык. Анан келгенде мен эми Жүрсүнбү менен Венера Сабировна Кубатова деген доктор филологии, академик Российской академия. Ошол келин менен кийин анан күйөөсү да келди анын. Ошону карап турсак, моногу онун сүрөттөрүн көрсөтүп, эшикте бир чоң килейген, мына көрсөтөйүн ошону. Ошону тартып алгыла. Ошону менен кийин экинчи мына үйдөн алган көрдү. Bunu soydan sumkaga salıp, больницага alıp barıp, bular keyin başka ele onu yok kılıp, eme kıldı dep aytat da. Svetni jagып alasың mı? Жақсырақ шығатын. Жоқ, свет өзүнүкүн жагып болгон камераныкын. Мынандай кылып, эмелер менен жабыштырып коюптур. Дом опечатан. Данный дом опечатан. Опечатан. В случае проникновения будет, в случае проникновения будут привлечены к уголовной ответственности. Много, значит, звоните по телефону, много телефон. Телефон. Сіз шуларды сақтап жүресіз. Ушуну сактап, экинчи докторго жатканда, бул сиз 10-июль күнү келгендеги ушул көргөн кагазыңыз. Анан эми мен бу жерде же жогорку соттун чечими болбосо, же Кубат Кайымов суд исполнителі печати болбосо, мен айттым, мен эмнеге муну неме кылат экен деп жылдык да алдык да кирдик үйгө. Кирсек эле булар ушул менен, булар дагы ушул менен эле келип дагы башкаларды. Азыр мен коробкаларын көрсөтөм. Бар жокту көтөрүп кетмекчи болуп аткан, биз кирип келип атабыз да үйгө.
Больницадан чыгып келип атасыз сиз. И они не успели, дагы бир нерселерди монда кийин. Салим эже, мисалы сизди бул Ош эле эмес, жалпы Орто Азия мамлекеттери жакшы тааныйт да, мисалы үчүн, Анан Орто Азия ушул биздин Кыргызстанга шериктеш башка дагы СНГ мамлекеттери дагы, Европадагы ушул жазуучулар, журналисттер жакшы тааныйт да. Бирок сиз, мен азыр жеке өзүм ушул жерден көрүп атам, арай көзү чарай. Сиз жашаган жериңиз ушул жер. Ушул жер. Анан азыркы күндө мына ушул өзүңүздүн укугуңузду талашып барбаган жериңиз, какылаган эшигиңиз калбады. Айла жок, Швейга программасына кайрылдыңыз, коомго ачык айтайын деп. Ачык айтайын дедим. Мен бөлүшөйүн, баары жакшы адамдар көп. Эми мен молдонун, ушунчалык улуу молдонун, менин жердешим, атамын досу, Ноокат районунун ардагерлер кеңешинин төрагасы Иса Абдыразаков айтканда, биз дейт, бардыгыбыз кыргыздар мунун чоң атасынын алдында мындай ийилип таксыр деп турат элек. Ошону мен эсимде дейт, чоң аталарым, эми ол чоң аталар. Керек болсо 1,5 миллион адамды Фергана өрөөнүндө бардыгын сакайтып, жолдорун оңдоп, мындай Кудайга жакын койгон ошол Досов Шарип аксакал болгон деген сөздү айтты да. Эми ал улуу муун билет да. Анан эле кээ бирде мунун чоң атасы тажик экен дегенде биз анан Тажикстанга бардым да. Тажикстанга барып, бар жогун изилдеп, акыры ошол эмеде мечитин таптык, медреселерин таптык. Менин эң чоң атам Нур Мухаммед деп 8-чи чоң атам ошол Самаркандтын падышалар бийликтеринин бири болгон экен, как правитель. Исмаил Саманинин кезинде. Андан кийин мен ошол бойдон эле айылында, Нушор айылында Чоңалайдан түшкөндөн кийин эле ошол Нушор эме жерге тал башталат, жерге тарталган Ылдыйкы районунда ошолор бардыгын айтып, анан кийин биз дейт бардыгыбыз сен чоң атаңа капабыз дейт. Аялы бир баланы төрөгөндөн төрөттөн каза болуп калат экен. Ошол бул 30 жылда келет да эми. Делиде окуп, Арабияга барып башка болуп, анан чоң эле 30дарга чыккан киши болуп келет. Биринчи баласы төрөлгөндө аялы каза болот, анын тайкесине таштап тагасына. Анан кийин эмеге кетет да. Мени кыргыздар күтүп атат. Алла таалам менин келечегим, менин урпактарым кыргыздар менен дейт. Аны ошого биз капабыз дейт. Тажиктерчи аякта. Я должен идти к киргизам деп, он ушел и все. И не стал. Спасибо, что ты приехала деп. Арбагы разы болсун. Андан кийинки жагдай боюнча көрсөтө бериңчи. Ошол эми ал тажиктер, бул тажик дегендерге айтып атам муну. Тажик эми мен балакетим алган эме кып-кып. Сиздин улутуңузга азылгандар үчүн маалымат кыскача. Эмне боюнча? Улутуңузга асылгандар үчүн кыскача маалымат. Кыскача маалымат. Мен кыргызмын, кыргыз деп жашап келем, чоңкого жээммин. Мени менен көп о чоң улуу жазуучулар айтат, кой айнайын, бул чоңконун жээни сүйлөп эле койгула деп. Жүрүңүз. Андан кийин мына үйлөргө кирдик. Ооруканадан чыккандан кийинки окуялар. Мына жерде бардыгы тозуп эме болуп турат. Мынандай бол, мына жабандын үстү толо жүк эле. Азыр мунуларды коюп. Салим эже, мунул үйлөр сиз ооруканага чейин мындай билем салынган, нормаль. Жыйылуу болчу же ушундай чачык же ушундай эмеде болчу? Айнанай, мен ондойдо жашабайм да балам. Мен ар бир эме чаңды, мына жүрсүмдү деле билет. Кыздарымын, неберелеримди, балдарымы ошондой тарбиялаганмын. Анан мына жерге бардыгы калган катканды жыйып, мына 2 сам жаап, атып коюп койдук эми. Мынагы ушул болсо керек. Бул Исмаил, мынагы ошол менин эмемде 50 жашымда тажиктер өткөргөндө ушуну подарка кылышты. Тажикстанга жазуучулар союзуна кабыл алды. Азыр болсо мен алар менен бирөөсү менен сүйлөшпөйм, мен өтө капамын. Биздин Баткен Лайлектеги жоруктарына, айныкча полковник Шохкочу. Я уважаю киргизов, я люблю киргизов деп. Мону кара, мону сууруп клубтанган. Буларды мен атайын сактап жүрөм. Башка үйдү ремонт. Бул ошол сиз больница жаткандагы каракталган учурлар булар эми, ошол менен тийген жоксуз да ошол бойдон. Биякта да аңтар-теңтер кылган ошондо. Мына жерде эч нерсе жок. Могул жерде нелер бар эле? Мына жерде менин атамдын документтери бар эле. Толугу менен медаль, ордендери бар эле мамлекеттик. Жок ошол. Жок, папкалар жок. Кыргыз Республикасы Маданият еңбек сиңирген ишмер, белгилүү журналист, эми ого эле көп наамдардын ээси, мисалы биз дагы сөз арасында айтып кетебиз, эженин
алган наамдар боюнча, жасаган эмгектер боюнчачы. Бирок азыркы жашап аткан шартын бизге ушинтип ачык эле айтып берип атат. Мен ушинтип ушундай абалда калдым. Мен эч качан уялбайм. Бул уяла турган нерсе эмес. Бул ата жайыман калган жер болсо, мен кантип эле бирөөлөргө өткөзүп берип коеюн депчи. Азыр эми менин планым мындай да. Кандай план кылгансыз? Планым ушундай. Мен ар ким менен эч нерсе эме кылбаймын дагы. Биздин үй жок, адамдарыбыз көп. Эптеп ушул жерде тыгылып күнүн өткөрүп аткандар көп. Моногу басмачылар ээлеген жерлерди мен толугу менен ошол жерге адамдарды киргизмекчи элем. Бирок биздин мэр мына Жетигенов Бакытбек Жеңишбекович, анан жаңы келген Элчибек Жантаев, аларга мен неге подхалимчилик кылат элем? Мен олорго жагынбайм дагы, менин балдарым менен тең балдар экен алар. Мен ошолордон гана кичине тартынып атам да, койчу ушулар иштеп, чынында иштеп атканда нар жагына мен ушул жерде ушул 73-кө чыгып алып бир эмени айтып, я плевать хотела на вас всех, я уезжаю из Кыргызстана деп жазып алып чыкканда мен намыстанып атам. Болбосо ошого да барууга не знаю, туура келип атат. Бул сиздин атаңыздын жайы. Ооба. Атаңыздын жайы. Моральный ущербке берген. Ошол моральный ущербке алынган жайы. Ооба. Жалпы. Ол тийбестикке. Жалпы аянты канча дедиңиз? 8-14. 8-14, Демек, бул жер сиздики болуп келген ушул күнгө чейин эле. Анан ортодон Асел Жакупова деген 20 ошо пандемия маалында. Жок, бул атасы мага 2009-жылы берген. Андан кийин качан берсең бересин да ол мага тийишкен да эмес. Бирок өзүнөн өзү эле 14-жылы мага сотка берип, кийин өзү өлүп калыптыр. Анан 19-кызы бул кызы чыгып атат. Мен, например, токтоп туруң, токтоп туруң, мындай эреже менен кетели. Бунун атасы сизге эмнени берген? $12,000 берген. Мынакей, ошондон баштабайсызбы? Атасы берген десеңиз, элдер башкача түшүнүп калышы мүмкүн. Атасы бул жайды буга бериптир депчи. Ага чейинкисин түшүнүксүз болуп калат. Мынакей, сиздин ата жайыңыз болгон. Жайым боюнан $12,000 Асел Жакупованын атасы сизге эмнеге берген? Мен айттым, мен ушундай агай менен ачык эле айттым да, бир съезд өткөрөмүн деп Бакиевди колдоого. Ошондо дедим, Жусуп ошону өткөрө бериң деген, бир тууган иниси. Эми ошону алдыңыз, бул жерде ошондо күрөө коюп атасызбы сиз? Ооба, күрөөгө алдым деген, бирок купля-продажа жок эле. Убактылуу ушул залог болуп туруп турат, $12,000 кайтарып бергенче деп. Анан $12,000 12-ни 15 кылып бересин деген болуптур деген. Ошентип. Кайсы жылы бул? Бул 2009. 2009-жылы. Так. Андан кийин бул келип айтты, биринин артынан бири каза болду, апам, атам, кийин балам, ошого мен бере албай калдым. Баланын баары $12,000 чыккан нерсе. Мынакей, эми түшүнүп баратабыз мынакей. Эми азыр эми ошо $12,000 сизге берген аксакал каза болуп, аркы дүйнөгө кеткен, бейишин берсин. Андан кийин кыздары сиз менен талашып атат. Кыздары келип талашып. Сиз ошондо расписка жазып бергенсизби, же эмне кылып бересиз? Жок, расписка жазып бергем, ооба. 15. Распискада эмне деп жазылган? $15,000 беремин деп. Эч кандай купля-продажа болгон эмес. Купля-продажа жок, купля-продажа кийин эле бул өзүнчө бир мошеннический схеманы иштетиптир да. Ошо $12,000 кайсы убакытта берем дегенсиз? 3 айдан кийин берем дедим эле, бул жерде апам каза болуп калды. Андан кийин дагы күтө туруңуз десем, 14-жылы мени сотко бериптир. Акчамы бербей атат. Мен балам каза болгон күнү мени сотко бериптир. Акчамы бербей атат. Акчамы бербей атат. Анан ошондо адвокат аны менен сүйлөшүп, азыр кое туруңуз, баласы каза болду. Кийин анан сүйлөшөсүңөр дегенден кийин 15-жылы бул киши өзү өтүп кетиптир. Ошо бойдон жаңжал токтогон. Анан мен болсо, конечно, акча издедим да, эми эптеп берейин деп. Ага чейин балам каза болуп калды, андан кийин дагы иштер болуп кетти. Ошону менен бунун эмеси чозулуп кетти. Кызы келди, кызы улам эле мага эме жөнөтүп атты. Эми укмуштарын дагы берем мен. Бүтүн эмелери WhatsApp'та жазып атат. Кийин болсо менден коркуп, бекинип түнү келет экенсиң үйүңө деп айтыптыр. Мен билеттерди кийин тиркеп койдум. Москва, Душанбе, солнечный билеты деген. Эми токтоп туруң эми. Анан Асел Жакупова деген азыр эмненин негизинде
талашууда. Биздин түшүнүк боюнча $12.000 проценти өсүп кеткенине байланыштуу $80.000. Демек ошонун процентине биз бул үйдү алышыбыз керек деп атат да. Бирок 20-жылы оформдет тутабы? Ол киши өлгөндөн кийин аялына калат да, эми аялы менен эме болот дагы, Темиркан Жакыпова экен аялынын аты. Ошо менен бул эме болот. Кыял Абдрахмановго 20-жылы саттык деген эме болуп туруп, ого ишенбейм. Эмне дегенде өзү эле келип аткан хозяйка. Асель. Эми кызы да. Жок. Ал сатты иши, эгерде сиз купли-продажага макул болсоңуз, анан сата алат эле да. Бул боюнча да укук коргоодо терс жүрүштөн жүргүзүп аткандыр балкимчи. Ал эмненин негизинде сатып турасыз жок? Купля-продажа деп Сузак нотариусунан оформлять этип алышыптыр. Жалал Абаддагы Сузак нотариустанбы? Сузак менен биздин кадастр кандайча эме болот деп мен 4 октябрь алдым, 4 октябрь кеттим, эме 9 жылы да кеттим. Бишкекте Чүй университетинде иштейт элем да. Мен жолукканым жок эч кимисине. Нотариуска да барган жок, кадастрга да барган жок, өзү оформлять этем деди. Аны мен көргөнүм да жок. Анан эле ошол кыз алып келип атат, вот купля-продажа куду ошо күн менен оформление болуптур да, 2009. Ага ким кол коюп бериптир? Мен саттым деп. Менин колум турат. Аны сизди койгон эмессиздер. Биз коюппуз өзүбүз. Как получилось? Кийин мен аябай көп ойлодум да, 17 адам азыр үйсүз калыптыр. Булар менен байланышкан адамдарчы. Күрөөгө койгон болот дагы, анан эле купля-продажа болуп. Экспертиза кылдырдыңызбы ошо колдорду? Тил катты берди ол киши. Тил катты мынандай коет экен дагы, эми могул жерге кол коюп койгула десе биз кол коюп бере бериппиз. Мен аябай көп ойлондум да, бул кандайча купля-продажа болуп калат депчи. Ошол ой бизди да ойлондуруп атпайбы азыр? Кандайча бул алды сатуу болуп калып атат деп. Апам да коюп туруп, рахмат, эме айтты да, сен кыйналып кеттиң, онун эмесин куйругун жаап кое турчу деп өзү уруксат берди апам байкуш. Мындай да, Салим эже, мен мисалы юрист катары айтайын, мисалы купли-продажа, эгерде сиздердин макулдугуңуздар менен мамлекеттик каттоо кызматына барган учурда гана жеке менчик ээлерин табат. Кайсы тарап болбосунчу. Расписка аркылуу ал мыйзамдуу деп эсептелинбейт, мыйзамдуу документ эсептелинбейт. Эгерде ушул сиздин $12.000 боюнча боло турган болсо, сот процесс, анда соттун чечими ошол жабырлануучу деп өздөрүн эсептеген тарапка чечип берип койсо, анда мамлекеттик каттоо кызматынан ушул тарапка ушул сиздин менчигиңиз өтүп кетиши мүмкүн. Мына ушундай эле жол бар да. А эгерде мисалы сиз ошол биздин жазып берген тиги кол тамгабыз, коюп берген колубуз бул биздики эмес деп таңгыңыз келсе, биз анда экспертизадан өткөзүп туруп, анан экспертизанын жыйынтыгында бериш керек. Бирок сиздер өзүңүздөр эле коюп берип койгуңуз. Өзүбүз кол коюп бергенбиз. Ал неге мындай эме кылган деген, баягы мен шашылып калганыма, кубанып кеткениме, анан тааныш адам чыгып калган, ол мен тааныган жок ал кишини, таптакыр өзгөрүп кеткен экен. Анан эмеде баягы аябай көп ойлонуп, эмеде эле жазуучумун, журналистмин, как это могло получиться? Биз эми дөп арас эмесмиз да. Азыркы учурда Кара Ош областынын сотунда сот аткаруучунун аракетин жана аракетсиздигине байланыштуу юридикалык баа берип, анын аракетин мыйзамсыз табуу жөнүндө сот жүрүп жатат. Негизинен Шарипова Салима Канатбекованын үйүн 4-июлда сот аткаруучу аткарган аракети мыйзамсыз. Себеп дегенде ошол Салима Канатбековна 4-июлга чейин бир канча жолу сот аткаруучуга арыз менен кайрылган, ал ооруп аткандыгы жөнүндө. Андан соң ошол күнгө бир күн калганда 3-июлда өзү ооруган жеринен такси менен келип справкасын алып келген. Ал жөнүндө бизде кагаздар бар. Мыйзамда так көргөзүлүп турат. Сот аткаруучулар жана сот аткаруу иштери жөнүндөгү мыйзамда так көргөзүлүп турат. 109 беренесинин 3-пунктунда эгерде сот актыларын аткаруучу адам стационардык больницада дарыланып жаткан учурда сот аткаруучу аткаруу иштерин токтотуп турушу керек деген. Биз бул жерде сот аткаруучунун башка аракетин мыйзамсыз деп талашкан жерибиз жок. Болгону ошол учурда
стационарда дарыланып жаткандыгы жөнүндө справканын негизинде аткаруу ишин токтотуп турушу керек болчу. Ошол сот аткаруучу ошол мыйзам талаптарын аткарбагандыгы үчүн азыркы учурда ошончо эки тараптан чыр чатактар чыгып, ортодо Салима Канатбековнун бир канча баалуу буюмдары, анан өзүнүн атайын өзүнө берилген, өзүнө деп жасалган буюмдар, белек катары берилген баалуу буюмдар жоголуп, азыр ортодо дайынсыз. Бир эмес, эки уголовный иш уже ачылып олтурат. 100 миң сом, эки компьютер. Менин бардыгы, азыр мен бардыгын тойлордон чыгарып, сүрөттөрүм, калган сүрөттөр менен чыгарып атам, что украдено. Что там было, дейт. Мен айтам, ты же знаешь, что там было, дедим. Ошентет, бардыгы булар бөлүшүп кеткен да. Эми менин компьютеримди эмне кылаталар? Yok, başka bir köçeden gelip biri alsa olur. Kompüter ölüp ketsin. Yok, anın içinde ben... Akçada ölüp ketsin meyli. Hem siz onu birinci görüyorsan yoksun. Janagı sizin buyumunuz, kımbat buyumunuz. Al, brilliant 98... Yok. Bu eş nersenin moyununu almaya etat. Oşan mayda çöyde kompüterlerde de moyununu almaya etat. Hiç kim. Onu izlegen, suragan adam yok. Bana, ben bugünkü militsiyаны taң kalıp atamda, aynen Kuday. Бул табыла турган эле нерсе. Урматтуу көрүүчү, биз жогоруда көрсөткөн тасмада ал убакта Салима Шарипова аталган үйдө жашап жаткан кези болчу. Азыркы учуру таптакыр башкача. Азыр ал жерде Салима Шарипова жашабайт. Урматтуу көрүүчүлөр, жогоруда сиздер Салима Шарипованын арызын уктуңуздар. Эми кийинки кезек экинчи тараптын ойлорундагы шартка жараша берели. Анткени программада аталган Асел Жакупова жана анын адвокаты биздин суроолорубузга өздөрү келип маек берүүдөн таптакыр баш тартышып, жөн гана кагаз түрүндө маалымат берүү менен чектелишти. Андыктан алардын Салима Шариповага болгон жооптуу маалыматтарын аманат катары айта кетели. 2009 Салима Шарипова Алия аттуу үй алып сатуу боюнча агентствосунун өкүлүнө мага акча керек деп үйүн тез арада сатып берүүсүн өтүнгөн экен. Алар болсо интернет барактарына, гезит беттерине Салима Шарипованын үйүн сатыкка коет. Ошол учурда Ош парк гезити аркылуу Меңдиш Жакупов деген аксакал үйдүн сатылуусу тууралуу кулактандырууну окуп калып, туура эле Салима Шарипова менен жолугушат. Меңдиш Жакупов менен Салима Шарипова буга чейин тааныш болгондуктан үйдү Меңдиш Жакупов сатып алуу келишими менен алат. Тагыраагы $12,000 бааланат. Бирок ошол маалда Салима Шарипова Меңдиш Жакуповго саткан батирде ижарада 1 жыл жашап туруусун жана 1 жылдан соң кайра $15,000 сатып аларын. Анткени үй анын ата жайы катары саналганын айтып, айтор эки тарап келишишкен экен. Ошентип арадан бир топ жыл өткөндөн соң ортодогу келишимде көрсөтүлгөн талаптар аткарылбагандыктан, акчаны өз убагында Салима Шарипова бере албай калгандыктан, тагыраагы 2014-жылы Меңдиш Жакупов менен пикир келишпестик орун алып, иш сотко чейин жетет. Асел Жакупованын маалыматына караганда, ошол соттук отурумда атасы Салима Шариповадан келишкен $15,000 берүүсүн талап кылат экен. Бирок кайрадан Меңдиш Жакупов менен Салима Шарипова бир пикирге келишип, дагы 1 жылдан кийин ата жайды $45,000 сатып алмай болуптур. Бирок 2015-жылы Меңдиш Жакупов бул дүйнөдөн өтүп кеткендигине байланыштуу 2016-жылы Салима Шарипова менен талаштагы үй атасынан калган мурас катары Асел Жакуповаларга өткөрүлгөн жайы бар экен. Ошентип 2020-жылы бул үй Асел Жакуповалардан Кыял Абдрахманова деген жаранга сатылып кетет. Мына ошондон тартып ушул күнгө чейин алды-сатты келишиминен сырткары соттук араздашуулар, пикир келишпестиктер башталды да калды, дейт Асел Жакупова. Урматтуу көрүүчүлөр, албетте азыркы маселе боюнча бул соттук процесстер укук коргондор тарабынан териштирүү, тескөө аракеттери дагы эле уланып жатат. Эми кимисиники туура же туура эмес экендигин албетте атайын мыйзамды адилеттүү караган, акыйкаттуу чечимдерди чыгарган сот органдарына барып такайбыз албетте. Салима Шарипованын укугу кандай корголот жана мындан аркы тагдыры кандай абалга өзгөрөт, аны дагы убакыт көрсөтөт. Шеге программасы азырынча ушул маалымат менен жыйынталып отурат. Кийинки көрсөттөн жолукканга чейин эсен туруңуздар. Биз тарткан үйдүн абалы азыр кандай? Бардыгы бузулуп жатат. Мен барып көрүп келдим. Карасам ошол жерде пыйпаланып, эмелерди жумшап шерали.